Саламатсыздар урматтуу окуучулар, бүгүнкү сабагыбызды баштадык. Биз сиздер менен алкендер деген теманы улантмакчыбыз. Биз өткөн сабакта алкендердин гомологиялык катарын, изомериясын, ошондой эле алынуу жолдорун сиздер менен караганбыз. Бүгүн сиздер менен алкендердин физикалык касиетин, химиялык касиетин, ошондой эле колдонулушун өтөбүз. Анда эмесе физикалык касиетине көңүл бурсак, кадимки температурада С2, С4 чейин булар газ абалында болушат, иш жүзүндө сууда эрбейт, бирок органикалык эриткичтерде эрийт. Бардык алкендердин тыгыздыгы суунун тыгыздыгынан төмөн болот. Анда химиялык касиетине көңүл бурсак, биринчи гидрлөө реакциясы. Эске сала кетели. Суутекти кошуп алуу менен жүргөн реакция бул гидрлөө деп аталат. Мында пропенди гидрлөөдөн пропан алынат. Мында кош байланыш үзүлөт дагы, суутек бул жака кош байланыштын ордуна барат. Кийинки реакциябыз бул галогендөө реакциясы. Этенге бромду кошобуз. Андан дибром этан алынды. Бул жердеги кош байланыштын ордуна бром 2 бром орун алат. Кийинки реакциябыз галогендөө суутекти таасир этүү. Мында пропенге H бром кошулат. Марковниковдун эрежесин эстейли. Көмүртек суутекке бай болгон жерге суутек барып орун алат. Ал эми көмүртек суутекке жарды болгон жерге бром галоген барып орун алат. Мында кош байланыш үзүлөт дагы, бром пропан пайда болот. Полимерлешүү реакциясы бир нече майда молекулалар биригип, ири молекуланы пайда кылат. Мында моноэтилендер кошулат. Бул N түрүндө деген чексиз дегенди билдирет. Полиэтилен бул бир чоң молекула дегенди билдирет. Кийинкиси кычкылдануу реакциясы. Кычкылдануу реакциясында мында этен, ага марганцовка, калийдин перманганаты жана суу кошулат. Мындан пайда болгон заттарыбыз этилен гликоль. Бул 2 атомдуу спирт болуп эсептелинет. Анан марганецтин оксиди, ошондой эле калийдин гидроксиди бөлүнүп чыгат. Кийинки күйүү реакциясы. Биз айтканбыз, органикалык бирикмелер дайым күйгөндө көмүр кычкыл газына жана сууга ажырайт. SO2 жана суу. Мында S2H4. Буну күйдүрдүк. SO2 жана суу пайда болду. Бул жерде пропенди күндүргөндө дагы бул канча көмүртек реакцияга кирсе, ошончо көмүртек пайда болушу керек. Бул жактан реакцияларды теңдеп коебуз. Анда эмесе урматтуу окуучулар, үйгө тапшырма, күйүү реакциясын акырына чейин чыгарып, колдонушу боюнча карайбыз.